Үч өлкөнүн куткаруучулары Баткенде машыгуу өткөрүп жатат. Бүгүн 25-сентябрда Баткенде 3 коңшу республиканын өзгөчө кырдаалдары министрликтеринин биргелешкен машыгуусу уланат. Баткен 2019 деп аталган эл аралык машыгуу Кыргызстандын, Тажикстандын жана Өзбекстандын өзгөчө кырдаалдар мекемелеринин биргелешкен коллегиясынын чечими менен уюштурулууда. Иш-чаранын максаты коңшу мамлекеттер менен ар кандай табигый жана техногендик мүнөздөгү өзгөчө кырдаалдарга карата ыкчам чара көрүү, бирге аракеттенүү жана калкка ар тараптуу жардам көрсөтүүнүн жолдорун иштеп чыгуу. Кыргызстандын түштүк аймагында айрыкча жаз айларында сел, көчкү сыяктуу жаратылыш кырсыктары көп болот. Адам өмүрү кыйылган учурлардан тышкары жабыркаган аймактар материалдык чыгымга да дуушар болушат.